27 Бишкектин мэри Аккула ат майданынын жерин буга чейин белгисиз болгон RCA Living компаниясына салтанаттуу түрдө өткөрүп берди. Айдын башында болсо, ал жерге ишкердик борбор куруу үчүн андагы эски курулуштар шашылыш түрдө бузулду. 53 гектардан ашык жер 49 жылга ижарага берилди. Чынында жер тилкеси анын базар баасынан кыйла арзан жана бөлүп төлөө шарты менен сатылып отурат. Бирок кимге? Клоп менен Temir Life RCA Living'тин артында вьетнамдык олигархиялык үй-бүлө Туан Тран менен анын аялы турарын аныктап чыкты. Түгөйлөр Орусияда окуп, Вьетнамда партиялык карьера жасашкан. Азыр болсо Европада кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөр менен иштешет. Алар ат майдандын жериндеги курулушка өздөрүнүн Гибралтардык офшорлору аркылуу инвестиция салууда. Вьетнамдыктардын RCA Living'теги өнөктөшү 23 жаштагы Салим Шабазов. Ал депутат жана BSK Group курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Бахридин Шабазовдун аталаш иниси. А RCA Living болсо BSK Group компаниясынын кеңсесине катталган. Ат майданга чейин бир күн мурда ошол эле вьетнамдыктарга аянты 6000 чарчы метрге жакын Айпери бизнес борбору да сатылган. Алар Бишкектин борбордук бөлүгүндө жайгашкан жана ичинде дүкөндөр, кеңселер, ресторандар бар имаратты ошол райондогу чарчы метр аянттын базар баасынан 1,5 эсеге арзан сатып алышты. Мурдагы советтик Айпери сулуулук салону жогорку кеңештин экс-депутаты жана Манас аэропортунун мурдагы директору Эрик Арсалиевке таандык болгон. Бакиевдин тушунда анын унаасында президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун сөөгү өрттөлгөн. 2021 жылы Арсалиев каза болгон. Бир жылдан кийин бизнес борбор анын мураскерлеринен Камчы Көлбаевдин ыктымал баласы Азизге жана Кримтөбөлдүн өнөктөшү Кумаш Рысалиевке өткөн. Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин имарат мамлекеттин менчигинде болуп калган. Салим Шабазовдун аталаш агасы Бахридин мурда Көлбаев менен байланышта болгону үчүн камалган ишкер Тимур Файзиев менен чогуу 3 курулуш компаниясын негиздеген. Ошентип мамлекет маркум Кримтөбөлгө байланышы бар адамдардын бизнесин тартып алып, аны жеңилдетилген шарттар менен кыйыр түрдө болсо да аны менен байланышы болгон башка адамдарга берүүдө. Мына ушундай тартип орнотуу. Эми Айпери эмне болору белгисиз. Ижарачылар жаңы ээлери кайсы бир вьетнамдыктар экенин гана билишет. Алар менен ижара мөөнөтүн узартуу же узартпоо маселеси акционерлердин 18 декабрдагы жыйынында чечилет. Азыр ат майдандын аймагындагы бардык имараттар бузулган, бирок курулуш иштери баштала элек. Жакын жайгашкан жеке үйлөрдүн жашоочуларын эмне күтүп турганы белгисиз. Алардын айтымында азырынча кимдир бирөө тосмодогу тешиктерди гана бүтөп койду. Дагы бир маанилүү нерсе, акыркы убактарда вьетнамдык олигархтардын иши мекенинде жакшы жүрүшпөй жатат. 2024 жылы Туан Тран менен анын аялына таандык ишканалардын көбүнүн кирешеси кескин азайып, 6 негизги компаниясынын жалпы активи дээрлик карыз милдеттенмелерине теңелип калды. 2024 жылдын 30 июнундагы маалыматтарга ылайык, үй-бүлөнүн негизги компаниясынын карыздары активдеринен 11 эсе ашып кеткен. Айтор Бишкек мэриясы көрсөткөн нерсени курууга вьетнамдыктардын акчасы жетеби же жокпу азырынча белгисиз. Балким көрүнүктүү Ситинин ордуна дагы бир катардагы турак жай районун көрүп калышыбыз мүмкүн. Көп өтпөй Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев Клоп менен Temir Life'тын иликтөөсүнө реакция кылып, айыптоолорду четке какты. Анын айтымында вьетнамдыктар менен түзүлгөн келишим коррупциялык максаттарды көздөгөн эмес. Бийлик тескерисинче сунушталган бааны 53 миллион доллардан 67 миллион долларга чейин жогорулатууга жетишкен. Мэр иликтөөнүн авторлорун инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишенимин бузууга айыптап, жарандарды маалыматты текшерүүгө чакырды. Ал ошондой эле алынган каражаттын эч нерсеси уурдалбаганын кошумчалады.